Путин жакшы условия түзүп берип атабы же садыр Жапаров? Сен айтып такай бербек. Мени Кыргызстанга киргизбей койбосун, Мына Өмүрбек, ушу баягы кып-кызыл үйдү ушинтип бүтүрдүк. Кирчи, кемпир. Первоначальный взнос вообще берген жокпуз, 0. Үй жоктор эмне кылышсын? Үй алышсын же Кыргызстанга кетишсин. Дагы өзүбүзгө суроо бердик да. Дагы биз канча жыл Москвада жүрөбүз. Квартираңыз танылгыс болуп калыптыр, Капаң болсо да үйүң болсун дейт го. Ошосуңда бар өзүң үйүң, өлөң төшөгүң деп коет. Бар башка да. Ассаламу алейкум мекендештер. Мынакей ушундай сонун жилой комплекстен буйруса байкебизге жай айында, август айында ремонту жок ключүн алып бердик элек. Азыр ремонтун бүтүп кирип жашашып атат. Ошолун сиздерге көрсөтөбүз. Үй кут болсун. Рахмат. Мынакей бүгүн документтерин алдык, үйдүн ключү. Аллага шүгүр. Ассаламу алейкум, Кубатбек байке. Кандайсыздар? Жакшы, Аллага. Аман эсен келип алдык эми сиздин жашап аткан конушуңузга. Жаңы конуш кандай экен? Кайсы райондо? Жаңы конуш жакшы. Неге жаман? Сон. Район бир Нарафаминская область болуп калат, город Апрелевка. Мынакей Кубатбек байкебизге ушул үйдүн экинчи этажынан тетиги жерден мынакей терезеси күйүп турган үй, ошол жерден квартира алып бергенбиз да. Подъездиңиз жакшы экен. Сон. Киргенде эле сиздики 34-чү квартира. Могул жакка эме суунун, светтин счетчиктери келет экен, же азыр онлайн болуп калганбы сиздики? Бизге бардык онлайн. Бардык онлайн, Бардык онлайн келет, онлайн төлөйсүң. Бул жака корреспонденция эле келет, Тип ошондой. Азыр корреспонденция эмес, рекламный не болуп калган. Астойка ошондой визитка Суши, пицца доставкалары салып коет ошол жерде. Кеп коноктор келди. Ассаламу алейкум, жакшы. Жакшы же, өзүңүздөр үйүңүздөр кут болсун деп. Вообще танылбай калыптыр, аппак болуп калыптыр. Ошол калпа. Полду караңызды беле, ызык сону да. Машалла. Буну же бизден бир аз белек алып коюңуздар. Рахмат. Анан ар бир үйдө эмне дейт? Таттуу менен башталсын дейби? Шириндик болсун дейби. Мына Өмүрбек, ушу баягы кып-кызыл үйдү ушинтип бүтүрдүк. Колубуздан келишинче. Бисмилlah. Кирчи, кемпир. Канча квадрат байке? Бери 59,5 квадрат метр. Двухкомнатный. Ошондо келгенде пустой үй болчу. Чай иштесек деле чай ичкенге место жок болчу. Жүрөм кирип. Машалла. Чай ичип ушун нанос тийип. Үйүңүздүн абарыңыз аябай сонун экен. Карасаңыз, папакай болуп, ремонту бир сон болуптур да. Караңыздар, машалла. Кыргыз төшөктү жазыпсыздар. Кыргызча мына жерге отуруп чай ичели. Жерге отуруп, жамбаштап. Жакшы. Чай ичебиз. Мындайча айтканда квартираңыз танылгыс болуп калыптыр. Баягындай болуп. Баягыдай андан жакшы болуп калыптыр. Сон. Эми колубуздан келишинче кылдык. Эми өзүбүзгө болот да баягынтип азыркы заманбаптай кылып ремонт кылган жокпуз эми, бирок колубуздан келишинче ушуну агартып, ушинтип ремонт кылып чыгып алдык. Негизинен канча убакыт кетти ушул ремонт жасаганга сизге? Ушу октябрдын этектери усталар кетти. 2 ай. 2 айда ошо ровно 2 ай. Иш болду ошондо. Боорсоок, Бияка келгенден бери чынын айтсам, баягы столго отурбай жерде отуруп Кыргызстандагыдай эле өзүм элестетип калдым. Стол коеюн, стол алайын десе, койчу ушул жакшы болуп атат деп кел. Нанга карап урсак. Айнур чай алып кел. Эми өзүңүздүн үйүңүздө жашаган ощущение кандай экен? Эме деп коет го. Кичинекей капаң болсо да үйүң болсун дейт го. Ошосуңда бар өзүң үйүң, өлөң төшөгүң деп коет. Бар башка да. Ага бар. Үй бүттү, ремонтум бүтүп, баарын койдум. Эми ал элекмин да. Төшөк, клеен палас эч нерсе ал элекмин, пустойдур. Келинчем айтып күлүп калам, пустой үй болсо мен барып жата берейинчи, ошакта жашай берейинчи. Мен барып турайын деп. Ошентип күлүп жүрдүм башында. Ошентип эле үйдөгүлөрүм зордоп эле шарт эле алып келип алдым. Басла, көчүп кетебиз деп эле. Болсо эртең көчөбүз, бүрсүн көчөбүз деп жүрө берет экенбиз. Эч нерсеси жок үйгө эле көчүп келип алып секин. Аны муну алып заказ кылып алып ушинтип отуруп. Эми секин толтуруп атабыз. Азыр до сих пор толуп элек. Көп нерсесин алып элекпиз. Мынакей Айнур эжебиз буйруса ашканасынан өзү плов жасап, аш жасап, буйруса чакырыптыр. Машалла, Алла разы болсун эже. Караңыздарчы, дадил болуптур ашы.
ушул кезде аябай күтөбүз да качан ушул клиенттер үйүнө кирип жашат экен деп. Машалла, караңыздарчы. Кубатбек эже, Айнур эже, Алла разы болсун сиздерге. Сонун. Көптөн күткөн күн келди. Машалла. Үй чалып мындай экен. Кирип алыш деген экен. Кирип алыш деген, Айнур эже, сиздер кандай программа менен үй алдыңыздар? Үйдө семейный ипотека менен алганбыз, 6% менен. Үйдүн баасы 9 миллион 800 болгон. Айына платежы 58.900 болгон. Ошондон бир ай өтпөй эле үйдү алгандан кийин эле уже баягы мамлекетте чыкпады. 3-чү бала төрөлсө 450 000 погашение ипотека берилет деп. Ошого сразу эле аракет кылып 450 000 погашение кылдырдым. Бир 7 күн ичинде эле ответ келди. Ошондо платеж 55.900 түшүп калды. А если жылын кыскартат болгон болсок, 6 жылга кыскармак экен. Биз дагы башка кредиттерибиз бар болгон үчүн анан биз платежин тандадык, пока жеңилирээк болсун. Ошондо канча миңге азайды платеж? 55 000 азыр, 55.900. 55 000, вообще сонун. Сонун төлөмү дагы жеңил болуп калды бизге төлөгөнгөчү. Первоначальный взнос бердиңизби? Первоначальный взнос вообще берген жокпуз, 0. Анан үйдө оформление кылганга страховкасына где-то 200-250 000 тегерегинде где-то акча кетти. 200-250 000 расход менен эле. Ошо расход. Ключи даяр үйдү алып калдыңыз. Ключи даяр. После оформления где-то бир айга жетпей күттүк. Ключин алып эле сразу ремонт кылдык. 1,5 айдын ичинде ремонтубуз бүттү. 1,5-2 айдын ичинде. Ошол азыр жашап жатабыз. Бир 4 ай 5 айдын ичинде уже өзүбүздүн үйдө жашап атабыз. Бала бакча, мектептери кандай экен? Азыр бала бакчасы бүтө эле экен. Мектеби дагы, мектеп мына 26 деп атат, эми Кудай билет бүтөбү. Биздин балдар азыр апрелевканын өзүнө чыгып окуп атышат. Садикеде, мектепке да ошол жака барып атышат. Уже немеге кирип кетишти, мектепке? Ооба, мектепке кирип кетишти. Прописканы койдуңуз. Ооба, прописканы коюп эле сразу барып мектепке бердик. Садикеде ушу документтерин тапшырып койгонбуз, уже барыш керек. Өзүң квартираң болгон. Жүрөгүңүз тынчып калды экен. Ооба. Азыр мурункудай эмес да, качан квартираны көтөрүп берет экен деген ой жок. Платежин деле баягы мурун квартира берген үчүн ойлонот элем да. И ушул квартираны өзүм үйүмө берсем жакшы эле. Ушу чоң акчаны берип атканда эле 50 000, 60 000 деле мен берем, бирок эжем да 50-60 000 берип атпайбы, экөөбүз берип 115 000 берип атпайбызбы? Ошо акчаны берип атканда жүрөгүм зырт деп кетет эле да. Ошону өзүм үйүмө төлөсөм, канча жылдан кийин өзүм үйүм болуп калат эле го деп. Ошо ниет кылган экен, бирок ниетиме жеттим, Кудайга шүгүр. Азыр өзүм үйүмө берсем дагы неме болбойм да. Өзүм үйүмө төлөп атам зато деп. Ушундай көңүлүм менен эле, душам менен эле берем да. Кээ бир клиенттер тамашалап коет, үй алган менен походкамда беребиз, башкача болуп калат депчи. Жакшы. Анда үйүңүздү бир көрсөтүп бериңиз, эже. Бул кайсыл бөлмө? Кайда турабыз биз? Зал комната, пока что конок комната кылып турабыз. Азырынча адам биздин туугандарыбыз көп да. Келген үчүн коноктор комнатасы кылып турабыз. Зал. Канча квадрат бул? Общий квадрат бул комната где-то 18,5 20 ушундай тегерек. 18-19 квадрат. Ошо примерно ушундай точносын айтам. Точносын билет, а? Ооба. Болду, хорошо. Караңыз, бул жерде могул обойду вообще сонун тандапсыз да, мына, аябай богатый экен да. Мындай киресиң, киргенде как будто бир дизайнерский ремонт болуп, вкусуңуз жакшы экен да. Сонун. Өзүм тандап алгам. Паркет сонун жасапсыз, жакшы экен. Жүрүңүз. Бул жакта эмне комната же бул жак? Ана. Бул родительская комната деп коебуз. Спальный комната болот. Бул жака мебелдер заказ кылганбыз. Силер келгенче уже келбей калды да. Эми келет, жарымы келди, жарымы келе элек. Мына эже айтып атпайбы, өзүбүз үчүн жашаганга убакыт келди депчи. Машалла, сонун экен, а? Машалла. Мына караңыздар. Ремонту аябай дизайнерский стилде богато жасаптыр да. Мынакей көрүңүздөр. Ак цвет, золотой цвет болгондуктан комнатаны чоңураак көрсөтөт экен. Анан богато көрсөтөт экен да. Москвада өзү погода постоянно булут чыгып турат, караңгы болуп турат го. Ама мындай бир жарык квартирада жашагың келет экен, киргенде элечи. Машалла. Бул жагын караңыздар, что разы. Ого, мощный да. Караңыздар, а? Бүттүгү сочетается го сиздердики. Отопление турат, терезе турат.
терезенин сыртында бул защиткасы да бар экен, даже ылдый жагында. Мына сыртында ошо баягы темир решетка бар. Темир решетка. Экинчи этажда болсо дагы бар экен, безопасностька жакшы кылат экен да. Бул жерден прихожий кирет экенсиз, же? Прихожий. Бул жака дагы атайын месте калтырып кеткенбиз. Келгенде мындай кийимдер илип коюп турган шкаф. Бул заказ менен атайын жасаттык, неме кылып, заказ кылып койдук, пока келелер. Анан менин гүлдөрүм пока что ошол жерде турат, анан кийинчерээк. Киргенде эле аябай приятный көрүнөт экен да, гүлдөр турса да, үйдө аябай мындай көрүп берет экен үйгөчү. Анан жаңы эле бутту чечип койсоң, пол жыпжылуу, теплый пол экен да. Атайын ушу балдар кичинеде пока ошого мына пол ысык болсун, кышындасы аябай биякта суук болот го. Балдар оорубасын деп, балдар үчүн ушун теплый пол кылдырдык. Жүрүңүз, ваннаңызды көрөлүчү же. Бул жак ванна. Туалети менен. Стиральный машина. Аял кишиге негизинен ушул нерсе керек да, туурабы? Каяка кир жууш керек, каяка жууш керек, каяка барыш керек. Муну вообще сонун кылып койсуз да? Сенсорный ба? Сенсорный. Өчөт. Муну светтер өзгөрөт, Свет эле жанат. Свет эле жанат. Негизи балдарга ушул жакшы да, киргенде базып, өздөрүн көрүп, Ушул үйгө келгенден бери бир чучук асып, эт асып, тамак иштейсиздерби? Бисмилла. Чучук аса элек биз үндүк астык. Үндүк астык. Домашний Кыргызстандын үйүндө. Кыргызстанда эмес, мен өткөндө кече жакында үндүк кайнаттык. Анан чучук аса элек биз жаңы жылга план кылып отурабыз. Туугандар келсе анан отуруп баарыбыз чоңубуз. Общий площадь 8-7. Анан бул кухняны дагы өзүм тандап, өзүмө жакканын алгам. Кухня, гарнитур тандаганда эмнеге көңүл болуш керек экен же? Моголар эмне, мен түшүнбөйм. Удобство, главное удобство. Бул жак шкаф, духовка. А бул жак плита, бул жагы вытяжка, калган жактары ушу полка, идиш салган, продукты салганы. Өзүмө удобный, главный тамак жасаганга эмес да, анан посуда жууганга ушу өзүмө ылайыктуу кылып, месте кылып, өтө эле чоң кылып тандабадым, өзүмө керектүү пространство да, тамак жасаганга, идиш жууганга ошого ылайыкташтырып эле. Аял киши өмүрүндө көбүнчө өзүнүн комнатасында убакыт өткөрөбү же кухняда көп өткөрөбү? Кухняда. Негизинен аял киши менен эркек кишинин экөөнүн каалоосу башка го. Эже менен урушуп кетпедиңизби ремонт кылып деп? Ремонт кылып атабыз айтсам күлөсүңөр, стенаны уруп баштаганда болду. Чыдыра мындай кылабыз деп мен урдуртуп коюп, уже уруп, наркомтан стенасын уруп койгондон кийин Айнурага жакпай, кайра бүткөндү болду, кайра көчүрүп, кайрадан урдуктук. Анан Аслан байламда үйдүн ичине обой, пол, кафелдер полный эле бас дедим жүр. Сен тамдашы, мен эртеге дагы экөөбүз да урушуп жүргөнү. Тынчыраак уктайын дедиңиз ба? Өмүр бою канча жыл бою жашасак башка сен тигил обойду алып койдуң, бул эшикти алып койдуң деп, өздөрүнө бериңиз тандоо. Мен жерде бир эки досум квартира алган да. Ошолор айтып күлүп аткан, досум черныйын сен өзүң ала бер, материалдарды, белый келгенде ачты кошуп ал деп. Аларга кулак салбай аттым эле, действительно ошондой экен. Сен алган нерсе жакпай калат экен буларга. Намысың бийик болорсуң. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Аял киши үчүн үйлүү болуш эмне? Бул эң чоң бакыт. Ар бир адам ойлонот да, өзүмдүн үйүм болсо экен, өзүмдүн үйүмдө өзүм балдарым ушинтип чоңойсо экен деп. Ар бир эле адамдын бул максаты, ою үйлүү болуш. Ошол чоң бакыт. Негизинен буйруса балдарыңызды, канча балаңыз бар эже? 3 балам бар. 3 балаңыз. Москвада турасыздар, Ооба. Кантип тарбия берип өстүрөсүз эже? Биз балдарга да айтабыз да, биз силер кыргыз, апаң менен атаң кыргыз, балдар силер да кыргызсыңар, үйдө кыргызча сүйлөйбүз, эшикте, мектепте орусча сүйлөгүлө депчи. Потому что булар Кыргызстанга барганда ошол чоң балам түшүнбөй калган да. Анан 3 ай таштаганда кыргызчаны үйрөнүп келген. Ошондой дагы болуп калбасын дагы барганга деп кыргызчага көбүнчө басым жасайбыз, видео кыргызча сүйлөп, биз да кыргызча көбүрөөк басым жасап, кыргызчаны да унутуп калбасын деп, канча көп тил билсең өзүң эле жакшы. Кыргыз тили, англис тили болобу, орус тили болобу, сен өзүң эле келечегиңе жакшы, бирок кыргыз тилин унутпа дейбиз да. Кыргыз тилин биринчи местеге коебуз бул видео. Машалла. Сизден кеңеш, үйү жоктор эмне кылышсын?
үй алышсын же Кыргызстанга кетишсин. Не деймин? Жок, үй алыш керек да. Үй алыш керек экен. Мен албайм, мен Кыргызстанга кетем деп жүрүп акыры ошо болбой калганда акыры алдык да. Болсо мен муну 2013-14 жылдар болсо керек. Ошондо эле мен ошо жашым мурда жашап жүргөн квартирамды айтып жүргөндө алып кое деп казайм. 2 жылда кетем, 5 жылда кетем Кыргызстанга. Анда 20 жылга берет болчу ипотекаларды. Жашым эсептеп мен 50ге чыгып калат экенмин. 50ге чыкчам ипотека төлөйм. Деп жүрүп ошону албадым, бирок аттан кылам, ошол үйлөр азыр 20 миллионго чыкты азыр. Ошол жердеги квартиралар. Мен азыр биз чыгып кеттик, квартираны 20 миллионго продажага койдук. Ошондо мен албай койгон элем ошол үйлөрдү. Бирок азыр мүмкүнчүлүгүң болсо, 5-6 жыл Москвада жүрөм десең, Россияда жүрөм десең, үй алыш керек. Бир жерде официально иштей турган болсоң, азыр документ жагында өзүң көрүп атпайсыңбы? Үйүң болсо, үйүңө бүт документиңди жасайсың, бир жерге официально иштейсиң. Мындайча айтканда, үйүң болсо тынч уктайт экенсиң да. Жакшы. Анан Кыргызстанга кетем деген ой барбы сизде? Кыргызстанга, конечно, бар. Ал ой бузулган жок. Ошол боюнча эле турат. Кыргызстанга Кудай кааласа кетебиз. Эртеби кечпи баары кетебиз Кыргызстанга. Бул жерде өмүр бою калбайбыз. Анан аял кишилерге сизден бир совет дебейинби, сунуш. Үй алуу боюнча. Биз көп жылдан бери эле Москвадабыз да. Анан дагы өзүбүзгө суроо бердик да. Дагы биз канча жыл Москвада жүрөбүз? Анан дагы 5 жылдай планыбыз бар экен Москвада жүрүш. Ойлонбой туруп эле анан үй издеп баштадым. Мен 3-чү балам менен үйдө отуруп калбадымбы? Үйдө отуруп квартплата бериш мага өтө эле болуп калды. Ушуну өзүм үйүм эле берип, 5 жылдан кийин деле эсли кете турган болсом, бул үйдө 5 жылдан кийин уже балам мектепте бүтүп калат да, студент болуп калат уже. Балам деле жашап төлөп кетсе, төлөп кете берет. Болбосо Кыргызстанга кетебиз десек, сатып деле кетсек, 5 жылдын ичинде ценалар өсүп эле атпайбы? Биз эч нерсе жоготпойбуз. Ошол төлөгөн акчабызды 2 эсе, 3 эсе, даже 10 эсе кылып алып кетишибиз мүмкүн. Ошону ойлондук дагы, сразу эле чечишпин чыгардык, үй алабыз деп. Мен сага айттым, срочно мага үй керек, даяр үй келип, күн сразу алышым керек деп. Жашоонун деңгээли дейт го, комфорт жизни. Москвада жакшыбы же Кыргызстандабы? Бу жерде тапканга жакшы, аякта чачканга жакшы да. Иште. Кожумчаны башкаларды берип келип, катташ. Эми, конечно, бияк Кыргызстанга караганда өзүң деле байкап билесиң да. Кыргызстанга караганда бияк кыйла алдында да. Экономикасы деле, башкасы деле. Ошого да бияк эми азыр балдарыбыз мектепте билим алып атат. Билим жагы деле чем аякка караганда сал жакшыраак. Эми жакшыраак болсо керек дейм. Потому что мен аякта биздин балдар окуп көрбөдү. Ошондо Путин жакшы условия түзүп берип атабы же Садыр Жапаров? Сен айтып такай бербек. Мени Кыргызстанга киргизбей койбосун, Таможняда жатты болуппу? Экөө тең. Экөө тең, Экөө тең. Жакшы. Сага да ийгилик, сага да чоң рахмат. Бизге окшогон үйү жоктордун дагы көпкөбүн үйлүү кыл. Амин. Болуптур. Күтпөйт. Алла ыраазы болсун, сегиңизге чоң рахмат. Капы болбой кеткиле. Жолугабыз.